Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окуга киргизилет. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 10 сентябрда өткөн жыйында Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоорун карашты. Демилгенин автору министрлер кабинетинин төрагасы мыйзам долбоору тууралуу маалыматты мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев депутаттарга сунуштады. Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталат. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик тарыхый улуттук баалуулуктарды эске алуу менен жашоочулардын шаардык кеңештин депутаттарынын чечимдерин жана сунуштарын колдоо максатында мыйзам долбоорунун кечиктирилгис катары карап 3 окууда колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Талкуу учурунда депутаттардын дээрлик баары мыйзам долбоорун колдоорун билдиришти. Ал эми депутат Акылбек Түмөнбаев мыйзам долбоорго байланыштуу коомдук талкуу жетиштүү болбой калганы тууралуу маселе көтөрдү. Ошондой эле Миргүл Темирбаева шаарга Манас Баатырдын эстелигин орнотуу зарылдыгын белгилеп өттү. Кече жакында баарыбыз эле Жалал Абад облусунда болуп келдик, Жалал Абад шаарында болдук. Болуп көрбөгөндө ушунчалык жакшы жака жылыштар, өзгөрүүлөр бар. Эми бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарын Манас шаары деп атоодагы элдин сунушу болуп атыптыр, элдин демилгеси албетте колдоо керек. Ошого жараша эми Манас шаары болгондон кийин атына заты жарашкан шаар болсун. Бүгүнкү күндө бизде мына Манас шаары болсун. Менин сунушум Манастын бир жакшынакай айкелин тургузуу керек да. Манас согушкер катары гана элестете алышат да. Ошондуктан мына менин сунушум Манас шаарында, жаңыдан аталган Манас шаарында Манастын хан образын берүү керек. Талкууда Ысык көл обласы, Наран обласы, Баткен обласы, Чүй обласы элдери кандай сунуштарды берди. Эми Жалал Абад обласы билебиз, алар бүгүнкү күнү күтүп атат, ошол Манас шаары болсо экен деген. Басымдуу көбүрөгү элибиз болсо ошол эки сунушту колдоп беришти. Жалал Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп аткандагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Эл үлгү катары көрсөтүлүшү керек да. Депутаттар мыйзам долбоорун 3 окууда тең карап колдоо көрсөтүштү. Жыйынга катышкан 86 депутаттын ичинен 80-и макул деп добуш берсе, калган 6-сы добуш берүүгө катышкан жок. Ушул эле мыйзамды 3 окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 80, каршы жок, баары 80, катталды 86. Мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынды. Ар кандай маселелер каралып жаткан учурда депутат Мирлан Самыйкожо кесиптешин айыл чарба жерлерин басып алды деп айыптады. Анын айтымында парламент депутатына таандык Красная Речка айылындагы томат заводу үчүн айыл чарба багытындагы жерлер алынгандыктан дыйкандарга фонддогу үлүс жерлер берилбей калган. Ошондой эле ал кесиптешинин ыйгарым укуктарын пайдаланып, сот органдарына басым жасап, жеке кызыкчылыгын көздөдү деп айыптады. Мирлан Самыйкожо бул маселени көтөрүп чыгып, жогорку соттун төрагасынан сот процесстерин көзөмөлгө алууну өтүндү. Чүйдө бир монополист пайда болуптур. Ал биздин коллегабыз экен, аты айтылып атат. Ысык Ата районунда Красная Речка айылындагы томатный завод салынгандан бери ошол жактагы кичи жана орто чарбалыктар айыл чарба фондунан ижарага жер ала албай калышыптыр. Мына кат менен кайрылып атат. Өкүмзордук менен, депутаттык мандаты менен сотко чейин барып, сотты өзгөртүп, ушунчалык чоң кийлигишүүлөр менен жерди басып алып атыптыр. Бул уят. Бул уят. Урматтуу депутат мырза, бул уят. Жогорку сотко кайрылам. Жогорку соттун төрагасы көзөмөлгө алыңыз. Жыйындын жүрүшүндө депутат Айбек Алтынбеков мамлекеттик жана коомдук ишмер Үсөн Сыдыковго Кыргыз эл баатыры наамын ыйгарууну сунуштады. Ал бул багытта тиешелүү мекемелерге протоколдук тапшырма берүү зарылдыгын белгиледи. Үсөн Сыдыковду Кыргыз эл баатырлыгына ошол жалпы базар коргон элдин атынан, аксакалдардын атынан жана Үсөн Сыдыкович менен чогуу иштеген аксакалдардын атынан сунушум сизге жеткизип коюуга туура көрдүм. Алмаз Акынжанович,
ушул Үсөн Сыдыковичка кыргыз эл баатыруу берүү боюнча тийиштүү органдарга протоколдук тапшырма берип коюңуздарды суранам. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында ар кандай маселелер саатында депутаттар социалдык жана инфраструктуралык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Андан кийин бир катар мыйзам долбоорлору 2 жана 3 окууда каралып кабыл алынды. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирлери менен кайтарылган, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө, мыйзамын четке кагуу жөнүндө мыйзам долбоору да депутаттар тарабынан колдоого алынды. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына карата Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикирине макул болуу сунушталсын. Добушка кое берсеңиз болот. Макул 73, каршы жок. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.